Kıtaylar menен иштешип атам. Мына могу жип пекинский танкта отурат. 30 000 доллар турат. Сонун чексегенде. Кнопка менен жүрөт. Мына. Бисмиллах. Көргөн иши кандай? Раскрученный. Шуулдайт. Бул мен WhatsApp-ыма жөн эле илип койгом, сүрөтүн таап алып. Мына мен Алла Таала карабайсың, тоо, өзү буйруп кайра отуруп атам ушул жиптин үстүнө. Ошол кел алам десеңер, бул окуш машина Кытайдан биринчи келип атат. Бензин менен жүрөт. Жүзүнө 10-11 литр ичет. 30 000 доллар. Чек-чек кызыл жип көрдүңөр. Мына. Мощный внедорожник, өңгүл-дөгүл. Бизде карабайт, кете берет. Суу батканды жөнөтөт. Внедорожник айтып атпайм. Жол тандабас. Тоон машина чыгып келет, түп-түз чыгып келет тоон машина. Анан Кытай десиле сапасы деп эле, соонун эле сапаттуу. Соон сапаттуу мыкты машина. Жана бул Кытайдын Пекиндин танк деген жипинен башка кире жалаң Кытай электромобилдер, бензин менен иштегендер, жип десеңер жиби бар, жеңил десеңер жеңил машиналар бар. Баары 29 000 доллардан башлап 63 000 долларга чейин барат. Мощный супер машиналар. Келгиле алып кеткиле. Кытайдын чексеген бул электромобилдерин же жиптерин бензин менен жүрө турган. Алыңар келсе, ушул видеонун астына комментарийлерге сотовый номерлериңерди жана WhatsApp номерлериңерди жазып таштап койгула. Биздин командадагы балдар обязательно жооп берет. Просто өз номерибизди эле берет элек, бирок биз жетишпей калат экенбиз. Муну профилине иштегендиктен жетишпей калат экенбиз. Өткөндө мисалы мен ак жипти сатканда эле 7-8 саатта эле бир 2-3 миң звонок түштү. Ол менен WhatsApp'тан. Сотовый номерим аш жерде иштебей калат жасап каласыз. Андыктан жетишпей калат экенмин. А бул жолу командада балдар менен иштеп атам. Таштап койгула, номериңе жазып койгула. Реальный ала турган, реалдуу клиенттер болсоңор. Биз өзүбүз байланышабыз.